Мен окуучу үчүн экинчи ата-энедей эң жакын кеңешчи, сырдашчы, камкор Ак Суу районуна караштуу Акчи айылындагы Абдыш Ракымов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин география мугалими Абдиева Нурлиза Исламбековна. Улуу педагог Сухамлимский айткандай, балдарга жүрөгүн арнагандар гана мугалим боло алат. Жаш болсом дагы мугалимдик милдетти, тарбияны, улуттук каада-салтты, наркты, окуучулардын аң сезимине сиңирүү менен элим жериме кызмат кылып келем. Күн сайын сабакта мени күтүп турган шайыр, активдүү, тапкыч, тамашакөй, боорукер, жөнөкөй, чыгармачыл окуучуларым мени жолуман тосуп алат. Мен жылдын мыкты мугалими 2025 сынагына катышуумдун себеби жаңы тажрыйба топтоо менен биргеликте өзүмдүн кесибимди сапаттуу түрдө ар тараптан көрсөтүү. Балдар менен иштөө мен үчүн чоң бакыт. Балдар гана чыныгы сезимди тартуулоо менен бирге дем күч берип турат жана өзүмдүн мээримим менен ар бир окуучуга шык берип, дос болуп, балдардын инсан катарынын ачылышына зор салымымды кошконго аракеттенип келем. Бардыгынын алдыга койгон максаты болот эмеспи? Мына ошондой максаттарымдын бири педагогикалык кесиптин өсүшүнө, билим берүүнү өнүктүрүүгө салым кошуу. Мага турмуштун туткасы, таалим-тарбиянын предмети болгон жаш муундарды тарбиялоо, чырпыктан чынар, балапандан темир канат куш сымал коомдун активдүү жарандарын өстүрүп, жетилтип, коом болууна карматуу милдети жүктөлгөн. Менин студенттик күндөн бери ойлондурганы окуучулардын сапаттуу билим алышына жаңы жаңылыктарды канткен киргизе алам деген максат менен эмгек жолумду алгачкы айыл мектебинде баштагам. Мына ушундай өз кесибимди жан дүйнөм менен сүйгөндүктөн коомубузга керек болгон заманбап жаштарды даярдоодо изденип, санарип сабак берип келем. Технология өнүгүү учурунда замандын талабына ылайык интерактивдүү көнүгүүлөр, ар кандай онлайн тесттер, пазлдар, баш катырмалар менен гана чектелбестен окуучулардын маанайын көтөрүү максатта кызыктуу слайдтарды көрсөтүп келем. Кыл чылбырдай карышып, кылым менен жарышып, усулдардын ар кылын колдонуп келем жаңыртып. Заман талабына ылайык азыркы учурда мугалимдерге коюлган башкы талаптардын бири социалдык тармактар аркылуу окуучуларды санарип билим берүүдө, өз билимимди өнүктүрүү жана тажрыйба алмашууда YouTube, Instagram, Telegram жана ар түрдүү видео сабактарды жасоочу, видео презентацияларды жасоочу ар кандай приложенияларды колдоно алам. Мугалим бир орунда турбай, ар тараптан өнүгүүсүндө республикалык, областтык, райондук педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана даярдоо институттарынын салымы чоң. Себеби өз билимимди өнүктүрүү жана тажрыйба топтоодо ар кандай тастыктамаларга ээ болдум. Жана окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен ар кандай кароо сынактарга активдүү катышып келем. Буга себеп Абдыш Ракымов атындагы орто мектептин жетекчилиги тарабынан берилген мактоо баракчалары активдүү иштөөгө түрткү берип, ар кандай республикалык экологиялык конкурстарга катышып, окуучулар менен биргеликте 2-3 орундарды алып келебиз. Жана ошондой эле 2023 жылы мектеп ичинде жылдын мыкты класс жетекчиси 2023 статусуна ээ болгом. Жана азыркы учурда лидер мугалими курсунун тастыктамасынын ээси болом. Мугалимдик кесипти ыйык көрүп, кесиптердин ичинен бийик көрүп, өмүрүмдү бул ишке арнап келем, окуучуга бүт дилим менен мээрим төгүп. Окуучулар болду менин булагым, алар үчүн билимге жол саламын, булак сымал тынбай агып, оргуштап, билим дүйнө саякатка барамын.